Ысык Көл облусунун энергетиктери күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү иш-чарасынын алкагында жаңы көмөк чордонун орнотууда. Ал жалпы 5 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. Бирок буга чейин орнотулган трансформатордун кубаттуулугу жетпей, көп учурда электр энергиясы үзгүлтүккө учурап келген. Энергетиктердин билдирүүсүндө 5 айылда жайкысында электр энергиясы көп колдонулат. Себеби айдоо талааларына суга суусу электр энергиясынын жардамы менен берилет. Быйыл Ысык Көл облусу боюнча ар кандай кубаттуулуктагы 40 көмөк чордону алмаштырылып, дагы 41 жаңы коюлат. Бизде азыр 35-10 киловольттогу көмөк липпинг аттуу көмөк чордондо силовой трансформатор алмашууда. 2,5 миң киловольт амперден 4 миңдикке алмаштырып атабыз. Себеп бул кыштын күнү номинальный нагрузкасы өзүнүн номиналына жетип калып аткан, тиги элдердин 5 айыл камсыз кылынат. Бул жерде 5 айылдын жайкысын сугатка колдонулат электр энергиясы. Буюрса бул трансформаторубуз алмаштырып бүтсө, элдерге дагы, өзүбүзгө да, компанияга да бир жакшы результат болот деп ойлойм да.